Ассаламу алейкум достор. Азыр сиздер мени каякта экен десеңиздер, мен деген Министерство здравоохранениеге келдим. Кыргызча айтканда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине келдим. Ана берсин. Теге туугандар айта турган нерсе, бул жерде Батырова Гүлнара деген биздин Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри болуп эсептелинет. Анан ушул министерство мына алдыңыздарда турган ушул жанагы биз тартып жаткан бүт видеолордун бүт барын тең булар санэпидемстансияга айтса. Достор, кечирим сурайм, биздин видеобуз үзүлүп кетти. Анан ушул саламаттыкты сактоо министрлиги эгерде иштесе, биздин санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору ошол биз чыгарып аткан видеонун бүт барын тең барып ошол антисанитарияны карамак. Эмне үчүн бизден мораторий бүтүп туруп, андан кийин кайра дагы мораторий кабыл алынып атат. Ошол вопрос болуп атат да, туугандар. Анан менин оюмча ушул министр здравоохранениянын иштебегендигинин айынан андан кийинки мисалы көзөмөлдөөчү органдар иштебейт. Санэпидемстанция иштебейт. Санэпидемстанцияда Кундашев Куан Уланович деген биздин байкебиз, ошол жерде главный врач. Ошол мисалы эмгиче жана биз тарткан жердин баарын тең жалтыратып койгонго булардын мамлекет тарабынан укугу бар. Ошону айтайын дегем. Азыр бул жака видеолорду коюп коебуз. Ушуга чейин канча деген видеолорду тарттык. Ошолорду факт катары сиздерге көрсөтө кетелик. Тарка. Тарта болду. Эмне болду? Калыс шаурма чыгарган эттер көрсөтүп атабыз азыр таразасын. Бул тряпканы көтөрүп тартып койт.